Бишкектин мэри эреже бузган үчүн 24 автобустун айдоочусун иштен алууга тапшырма берди. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бүгүн Бишкектин коомдук транспорт жаатында иштегендердин иши каралды. Бишкектин мэри эреже бузган үчүн 24 автобустун айдоочусун иштен алууга тапшырма берди. Алардын сырткары транспорт башкармалыгынын 2 кызматкери бошотулду. Бүгүнкү жыйында 10 ай ичинде автобустун катыштыгы болгон 329 жол кырсык катталгандыгы айтылды. Анын 169-ында коомдук транспорттун айдоочусу, 160-ында экинчи тарап күнөөлүү экени айтылган. Жыйындын жыйынтыгында коопсуздук бөлүмүнүн жетекчиси жана мэриянын транспорт башкармалыгынын 5-автоколоннасынын жетекчилери иштен бошотулган. Мэри Айбек Жуншалиев аталган башкармалыктын директорунун орун басарына бардык бригадирлерге көзөмөл кылган механиктерге, колонна механиктерине сөгүш жарыялады. Өзгөчө катуу сөгүштү курамды эксплуатациялоо бөлүмүнүн башчысы алган. Кала башчысы айдоочуларды убагы менен тесттик текшерүүдөн өткөрүп турууну, эгерде айдоочу биринчи жолкусунда тапшырма албай калса, жумуштан алууну тапшырды. Кемпироватчыларды актаган судья Сыдыков кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Кемпироват иши боюнча айыпта кылган саясатчы жана активисттерди актаган өкүм чыгарган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы белгилүү болду. Соттор кеңеши анын арызын 29 ноябрдагы жыйынында карай турганы кеңештин сайтындагы маалыматта айтылат. Кандай чечим кабыл алынганы азырынча белгисиз. Ой, кечиресиздер. Эми милиционерлердин уруксаты жок, видеого сүрөткө тартып, аларды каралоо максатында интернетке салгандар жазаланат деген мыйзам кабыл алынууда. Операция кылып атканда эч кимдин укугу жок ал жака киришке. Мугалимдер сабак өтүп атканда да эч кимдин укугу жок аларга киришке, класска. Ал эми милиция кызматкери да окуян болгон жерде кылмышты карап жаткан учурда да эч кимдин акысы жок киришкечи. Милицияны видеого тартууга тыюу салуу туурабы? Күч органдарынын кызматкерлерин иш учурунда сүрөт видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоорун жогорку кеңеш эми экинчи окууда карайт. Кече 28 ноябрда парламент аны биринчи окууда жактырган. Документ толук кабыл алынса, укук коргоо органдарынын кызматкерлерин дискредитациялоо максатында тартылган видеолор үчүн анын эси 5000 сом айып пулга жыгылат же 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алынат. Бул долбоор коомчулукта кызуу талкууларды жаратты. Азаттыктын кабарчысы Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, аталган сунушка байланыштуу тургундардын ойлорун сурап көрдү. Булак Азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ош шаарында 42 жаштагы Мээримгүл Бопоева дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу шаардык милициядан бүгүн кабарлашты. Андагы маалыматка караганда, милицияга 23 августта 57 жаштагы шаар тургуну кайрылып, сиңдиси Мээримгүл Бопоева үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жатканын билдирген. Өзгөчө белгилери бою 170-175 см, арык чырай дене түзүлүштү, ак жуумал, чачтарын ак баскан, башка өзгөчө белгилери жок. Кийген кийимдери үстүндө кара түстөгү узун көйнөк, бутунда жайкы кызыл түстөгү бут кийим. Милиция Мээримгүл Бопоева тууралуу маалыматы бар жарандарды 0559 99 90 72 номерлерине байланышып коюуну суранат. Булак Суперкеж. Мас айдоочу жолду туруп, айдоочуларга жолдоо болгон. Мас айдоочу жолду туруп, унаа кыймылын үзгүлтүккө учуратты. Социалдык тармактарда жолдун ортосунда Одиссей үлгүсүндөгү унаасы менен башка автоунааларды өткөрбөй кыймылды токтотуп турган мас айдоочунун видеосу тарады. Күбөлөрдүн маалыматы боюнча айдоочунун мас абалында болгону аныкталган. Албайм мен байкабайм, уж талашпай, алып коем, өтүп кетейин. Чечим боюнча. Аз түшүп кетем азыр мен. Шашып отур. Сүзөт. Чечим боюнча. Кай чечим боюнча келип атат? Брат, алып койчу машинаны.
Вайке азыр энеске жаман эле болуп атат деп кой эми. Энесине похуй. Эми ал койчу. Кезин. Ал койчу эми ака. Чүн, болу чүн. Ал койбойм мен брат. Энеси боюнча кайы. Ким эле? Ал койбойсуз мен машинаны. Жок, болот. Аны күчтүү толкун аскадан кулатып жиберген. Таиландда орусиялык туристти толкун алып кетти. Окуя Таиланддын Самуи пляждарынын биринде болгон, бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, 29 ноябрда эртең менен борон чапкан тууралуу эскертүү жарыяланган. Кечке жуук ал жерге 24 жаштагы орусиялык Камила Беляцкая келип, аскага чыгып, йога килемин жайып, толкундарга суктанып отурганда, кызды толкун таштан кулатып, суунун астына алып кеткен. Куткаруучулар туристке жардам берүүгө аракет кылышкан, бирок катуу борон болгондугуна байланыштуу аны куткарып кала алышкан эмес.